Достор, ассаламу алейкум. Бүгін біз сіздер менен бинарный трейдингтен торговля кылып зарабатывать этебиз. Бүгүнкү видеороликте мен сіздерге өзүмдүн личный стратегиямды көрсөтүп кетемин, кантип зарабатывать этемин жана сиздер дагы ушул стратегия менен зарабатывать этсеңиздер болот. Биринчиден биз сиздер менен платформага киребиз. Биз бинариумдан торговля кылабыз. Ссылканы видеонун астында же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Азыр биз валютная пара австралиец японская иенаны карап атабыз. Бул жакта бизде нисходящий тренд болуп аткан и бул жакта бизде азыр плечо, голова и плечи болуп атат да. Бул жактан 2 мүнөткө бир сделка $50 на понижение качабыз. Смотрите, достор, бул жакта бизде нисходящий тренд болгон мурдак учурда и бул жакта бизде азыр ушундай фигура болуп атат. Фигура голова и плечи, достор. То есть бул ситуацияда бизде азыр график снижения кетиш керек и ошон үчүн сделкабызды на понижение ачтык. Бул жерде азыр левое плечо, башы правое плечо. Бул жакта канча расстоянияда примерно снижение болуш керек да. Бул жактан биз отрезокты коебуз да. То есть башы канча размердик болсо, ошончолук размерде падение болот да. То есть примерно ушунчалык падение болуш керек. И көрүп тургандай деле биз сиздер менен анализибизди туура анализдеппиз и биздин сделкабыз плюска жабылып атат. Кийинки сделкабызды башка валютный парадан ачып көрөбүз. Новозеландец японская иена 1 мүнөттүк таймфреймге которулабыз и бул жакта дагы бизде ошондой эле ситуация болуп атат да, окшош эле ситуация да. По ходу дела бул жакта бизде левое плечо, башы анан правое плечо да. Но бул жакта бизде уровень поддержка бар экен, мынакей уровень поддержка. Именно ушул жерден азыр биз сиздер менен сделкабызды на повышение качабыз. 3 мүнөт жетишет деп ойлоймун. 3 мүнөткө $50 на повышение качабыз и как раз ушул развороттон биз сиздер менен сделкабызды на повышение качтык. Австралиец японская иена сделкабыз уверенно плюска жабылды. И дальше биз сиздер менен бул жерде сделкабызды на понижение качсак болот. 3 мүнөткө бир сделка на понижение. Достор, бардыгыңыздарга эскертип кетейин, бизде группа бар. Группада биз күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да совместный торговля кылабыз. То есть бул жакта өзүбүзчө торговля кылабыз да. Ссылканы, бул Telegram каналыбыздын ссылкасын, экинчи ссылка болот, ошол жактан өтүп подписаться басып койсоңуздар болот да. И бул жакта сиздерге бесплатный сигналдар, обучение, ушундай видеороликтер жөнөтүп турамын и жана мондай сигналдарды жөнөтүп турамын да. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде 9-да торговля кылабыз. Бул группа, достор, абсолютно бесплатный эле. Бардыгыңыздар кошулсаңыздар болот. Давайте биз сиздер менен валютный параларды, сделкаларыбызды карайлы. Биздин новозеландец японская иенабыз уверенно плюска жабылып атат и австралиец японская иенадан биз сиздер менен бул жакта дагон ача турган болуп калдык. Бул жактан бизде азыр көрүп тургандай эле восходящий движение башталды и эң үстүнкү пиктен 3 мүнөткө 2 сделка на понижение качабыз. $100. В общем, биз сиздер менен перекрытие допинг кылып ачып атабыз. Новозеландец японская иенада бизде бул жерде кандай ситуация болушу мүмкүн дальнейший. Бул жакта бизде графигибиз ушул уровень поддержкабыздан разворот кылды. Если биз сиздер менен 5 мүнөттүк таймфреймге которулсак, биз сиздер менен глобальный анализ кыла алабыз да. Биякта линейканы басабыз, горизонтальная линия и бул жакта биз сиздер менен дагы уровеньдерибизди коебуз да. Эң үстүнкү уровень сопротивления, дагы бир уровень и эң үстүнкү уровень дагы сопротивление. То есть ушул графиктерге чейин, ушул линияларыбызга чейин график өсүшү мүмкүн да. 1 мүнөткө которулабыз и бул жакта биз сиздер менен байкасак болот. Бизде азыр четкое движение в восходящем виде болуп атат. Биздин биринчи сделкабыз азыр плюска жабылды и азыр бул жактан дагы бир сделка 2 мүнөткө $50 на повышение качабыз. Анткени бизде восходящее движение башталды да и бул жакта бизде азыр коробка болуп атат да. Коробка, накопление и дальше импульс на повышение кетиш керек. То есть коробка, импульс кандай болот? Восходящее движение, накопление, кайрадан эле движение наверх да. То есть бул жакта уже чоңураак коробка болуп атат мындай и дальше уже движение кайрадан эле на повышение кетиш керек. Биздин основной сделкабыз плюска жабылды. Биздин дагондорубуз новозеландец австралиец японская иенадан биздин сделкалар бул жакта дагы уверенный плюска жабылып атат.
Бизде дагы 1,5 минут бар. Новая Зеландия японская иенадан дагы бир сделка ачып койсок болот. 2 минутка 2 сделка $50 на повышение. Австралиец японская иена биздин догондорубуз успешно плюска жабылды и биздин Новая Зеландия японская иенадан основной сделкабыз минуска жабылды, но бизде өзүбүздүн догондорубуз уверенный плюска жабылып атат. Биз сиздер менен астыңкы уровеньден допинг ачтык и сиздер дагы ушундай допинг кылып, догон кылып ачсаңыздар болот. Анткени основной сделкаңыздар минуска жабылышы мүмкүн да, но если перекрытие ачсаңыздар да, жакшы позициядан дагы перекрытие ачып сделкага кирсеңиздер, сиздердин ошол основной сделкаңыздарды перекрывать этип кетишиңиздер мүмкүн да. То есть мындай стратегияны сиздер обязательно колдонушуңуздар керек. Өзүңүздөрдүн торговляңыздарда мен кандай кылсам, сиздер дагы ошондой торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот. Эми кийинки сделкабызды биз сиздер менен австралиец японская иенадан ачабыз. Бул жакта бизде көрүп турганда деле графигибиз восходящий движение кетип жатат да. Новая Зеландия японская иена биздин догондорубуз плюска кирди и азыр австралиец японская иенадан бул жактан на повышениеге ачабыз. 2 минутка бир сделка $50 на повышение. Анткени бул жакта бизде треугольник болуп жатат. Треугольникте бизде бул жакта кандай ситуацияда ушундай болот. Бул жакта бизде треугольник болуп жатат. Мынакей үстүнкү уровень сопротивления. Далее бул жакта восходящее движение. То есть ушундай коробка, да, то есть треугольник. И бул треугольниктен графигибиз восходящее движение да, ушул үстүнкү линиябызды пробитие кылып дальше на повышение кетиш керек да. Треугольниктердин видтери аябай көп. Азыр мен силерге бир способун, бир вариантын көрсөттүм да. Экинчи вариант бул мондай ситуация да, үстүнкү уровень сопротивления, далее бизде нисходящий тренд болуп келген и кайрадан эле графигибиз бизде восходящий движение болуп ушу треугольниктен үстүгө кетиш керек да, үстүгө пробитие кылыш керек и мурунку предыдущий сопротивлениябызды бизде обновление болушу керек да, мынакей мурунку предыдущий пик. Бул жерде треугольник основной ушу үстүнкү уровень да, үстүнкү уровень сопротивления, анткени биздин графигибиз астыдан үстүгө кетип баратат да. Бизде дальнейшее движение үстүгө кетиш керек да. Так, көрүп турганда деле бизде график на понижение кетти. Бул жактан биз 2 минутка кайрадан 2 сделка ошол эле минутага на повышениеге ачабыз. Бул видеодо достор мен өзүмдүн ыкмамды, өзүмдүн стратегиямды көрсөтүп кеттим. Сиздер дагы ушу менин стратегиям менен торговля кылып үйрөнүп көрсөңүздөр болот. Бул платформанын ссылкасын видеонун астына калтырамын. Ушу платформадан сиздер регистрация өтүп торговля кылсаңыздар болот. Регистрация өткөндө сиздерге демо счет берилет. Регистрация бекер эле. Биринчи ссылка же комментариянын башында болот, же болбосо видеонун башында болот да, описаниясында. Ушу менен достор, биз сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар жана достор, ушу каналдын подписациянын жанында колокольчик бар, ошону басып койсоңуздар, кийинки видео чыкканда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат. Кийин көрүшкөнгө чейин барыңыздарга ассаламу алейкум.